Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардам менен биз үч негиз, кабырдагы үч суроо мусулман адамдын негизги үч нерсе: Аллах таалам таануу, жана пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү, жана ислам динди далил менен таанып билүү. Ушуну өтүп биз билдик, биринчи негизде Аллах таалам бизди жараткан, өзү рызкысын берип, аламды жаратып, ошол аламда адам баласы үчүн аят белгилерди коюп, аламаттарды коюп, асман, жер, күн, ай баардыгы Аллах тааламдын кудуретине далалат экендиги, жана ошондой эле канча деген аят хадистерди Аллах таалам баяндады. Куранда эң чоң буйрук жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, ибадат кылуу. Эң чоң тыюу Аллахка шерик келтирүү. Эң чоң арам ширк экенин баяндады. Мына ушул биринчи негизде Аллах тааламды таанып билүүдө кененирээк токтолуп атабыз да. Кимде ким Аллах тааламды моюндап, ал жаратты, Аллахтан башканын баары аалам, баардыгы Аллах тааламдын мүлкү, Аллах тааламдын кулдары экенин моюн алгандан кийин Аллахка болгон ибадатта жакшы адам билип алыш керек. Себеби ширктин баардыгы каякта болот? Биз айттык, эки кудай бар, же Аллахтан башка бирөө жаратат, же Аллахтан башка бирөө рызык берет деген маселеде эмес. Ширктин баардыгы Аллахка болгон ибадат кылууда, Аллахка болгон сыйынууда, мына ширктин балени бар ушул жакта да. Мейли чоң ширк болсун, кичинекей ширк болсун, жашынган ширк болсун, тилдеги ширк болсун, денедеги ширк болсун, амалдагы ширк болсун, кайсы бир гана түрү болбосун, ошонун баардыгы Аллахка жакындайм, Аллах тааламга сыйынам, Аллах тааламга ибадат кылам деген адамдардын баардыгында анан түрлүү түркүн жол менен ширк кылып келген. Бири шапааттын аты менен болсо, бири ортомчулуктун аты менен, бири жакындоонун аты менен, бири мындай түрлүү түркүн ойлор менен адашып, Аллах сактасын, анык ширктин өзү көзү болгон Аллахка шерик кошуу деген маселеде. Мына ошон үчүн мусулман адам Роббисин билүүдө ага ибадат кылуу деп билдик. Эми ибадаттагы тунук Аллахка арнаш үчүн жакшы ибадаттын түрлөрүн, ибадат өзү эмне, Аллах тааламга жакындоодогу ибадаттын тилдеги болсун, жүрөктөгү болсун, амалдагы болсун, мына ушуларды жакшы билиш керек. Автор бүгүнкү бөлүгүндө мындай айтканда ибадаттын түрлөрү, Алла таалам кандай ибадаттарга буйруган бизди, жана ошого далилдер. Анан бул жерде Алла тааламды айтып келип, автор Ибн Касирдин сөзүн келтирет. Жалгыз Аллах таалам өзү ибадатка татыктуу болгондон кийин, ааламдын баардыгын жараткан жалгыз Аллах болгондон кийин, жалгыз өзү ибадатка татыктуу экенин билдик. Эми ушул ибадаттын түрлөрү бар. Алла таалам ибадат кылууга бизди буйруган. Мына ошонун түрлөрүнөн мисал катары ислам, ыйман, ихсан деген ушундай мартабалар бар. Аятта жана жогоруда өткөнүбүздөй, эй адамдар, жалгыз Роббиңерге сыйынгыла. Ал силерди жаратты, силерге чейинкилер жаратты. Мына ушунда силер такыба болосуңар деп. Анан сыйынуу деген эмне деген? Сыйынуу бул Аллах тааламга ибадат кылуу. Ушул ибадаттын түрлөрү бар. Эми ибадаттын биринчи тилдик мааниси эмне? Тилдик маанисинде ибадат деген ат-тазаллул вал худу дейт. Бул Аллахка жалынып, жалбарып, адам өзүн кор тутуп, шор тутуп, баш ийип, ийилиши да. Мына ушуну ибадаттын тилдик маанисин айтат. Аллахка сыйынуунун мудаллал деген мухда билмаши. Аллахка өзүңдү кул экениңди, муктаж экениңди жалынып, жалбарып сыйынууну ушуну ибадат деп коет. Муну тилдик мааниси. Ибадат экиге бөлүнөт. Ибадат экиге бөлүнөт. Биринчи бөлүгүндө жалпы ибадат деп, жалпы кулчулук деп коет. Буга кимдер кирет? Буга айырмасы жок. Капырбы, бузукубу, күнөкөрбү, Кудайга баш ийбейби, эки жүздүүбү, ким жер бетиндегилердин баардыгы кайсы бир деңгээлде жалпы ибадатка кирет. Мындай айтканда, жалпы Алла тааламдын кулдары болуп саналат. Алла тааламдын бийлигинин астында, Алла тааламдын көзөмөлүнүн астында. Ушуну момун, капыр, эки жүздүү, мушрик болобу, ким болбосун, баардыгы кайсы бир немеде Алла тааламдын кулдары болуп саналат. Будан эч ким чыгып кетпейт. Керек болсо шайтан да кирет буга. Бул кайсыга кирет экен? Жалпы кулчулукка. Алла таала Мариям сүрөсүнүн 93-аятында айтат: Ин куллу ман фис самавати вал ард илля атир рахмани абда. Асмандардагы, жердеги баардыгы ырайымдуу Аллахтын алдында кул болгон абалда келет дейт. Асмандардагы, жердеги баардыгы болбосун, кыямат кайымда баары шүмүрөгөн абалда не кылат? Мындай баштарын жерге салышып, эч ким ал күндө айта албайт. Аллахка кошулуп дагы бир кудай бар, анын да ушундай аламы бар, анын да ушундай мүлкү бар деп эч бир адам айта албайт. Мына ушунун баардыгы не деп коет экен?
жалпы кулчулук. Азыр капыр деле, мушрик деле бардыгы Кудайдын кулу. Болгондо булар жеке өз ыктыяры менен, акылы менен таанып, Кудайга ибадат кылуудан алыс да. Ошон үчүн булар жалпы кулчулукта кирише берет. Ал эми экинчи түрү убудия хасса бил муъминин. Имандуу, исламга моюн сунуп кирген, Аллахка ишенген адамдардын ибадаты. Мына ушул ибадатты Аллах таалам жакшы көрөт. Мына ушул ибадатка бизге буйруган. Ибада хас Аллах тааламга болгон. Аллах таалам Куранда айтат, Фуркон сүрөсү: "Ва ибаду рахманиллазина ямшуна алл арди хауна". Ырайымдуу Аллахтын кулдары бар жер бетинде мындай бир жайбаракат жеңил, баягы күнөөдөн, ызы-чуудан алыс басып жүргөн адамдар бар дейт. Менин ушундай кулдарым бар. Эй иблис, сен ага өкүм жүргүзө албайсың деген. Менин ушундай кулдарым бар, алар мухрис деген. Хежир сүрөсүндө ушуларды эскерет Аллах таалам. Фуркон сүрөсү 63 аят. Бул өзгөчө ибадат болуп саналат. Мына чыныгы макталган ибадат ушул. Эмнеге? Себеби бул чыныгы ушул Аллах тааламга жалгыздап, өзүнө жакындап, ибадат кылып, буйругун аткарып кылынган ибадат болуп саналат. Түшүндүк ибадат деген эки түрү. Жалпы ибадат, ага бардыгы кирип кетет деп билиңиз. Анан өзгөчө ибадат бар. Аллах таалам ыраазы болгон ушул ибадатты Аллах таалам бизге буйруган. Ал эми берки жалпы ибадатта адам капыр болсо деле Кудайдын кулу ал. Мушрик болсо деле эмне? Ал Кудайдын кулу да. Ал айта албайт эч жокто. Аллахтан башка дагы Кудай бар. Аллахтан башка бар мүлкү бар. Ал белгилүү да. Эми ибадаттын эки түрүн билдик жалпысынан. Жеке ибадат, анан жалпы ибадат. Аллах тааламга сыйынуучу, Аллах тааламга жакындоо, жалынып жалбаруу, ибадат кылуу деген бул нерсени мындай детально, майда чүйдөсүнө чейин так жакшы билиш керек мусулман адам. Ал эми шариатта алымдар бир нече тарифтерди айткан. Ибадат эмне десе, кээ бир алымдар айткан. Эми мунун баары бир нече болгонун баардыгы хилаф эмес. Мындай айтып атканда сөздөрдүн аныктамалары ара башка болушу мүмкүн, бирок мааниси ошол эле да. Ар кандай аныктама менен айтат, бирок мааниси ошол эле. Мисалы бир топ алымдар айтат, Аллах тааламга жалынып, жалбарып, өзүңдү кор тутуп ибадат кыласың, ошол убакта эле сүйүүнү дагы кошосуң дейт. Мажбурланган Аллахка жакында ибадат кылып атканда ушуну сүйүү менен аткарсаң, жалгыз Аллахтын өзүнө арнап, ушул дагы ибадат деген. Шарияттагы аныктамасы. Дагы бир топтор айтат, ибадат деген бул үрп адатка кайтпаган жана акылга кайтпаган ушул ибадат дейт. Бул деген сөз акылыңа келсе ибадат деп көрөсүң, же болбосо үрп адатыңа келсе ибадат деп көрөсүң, үрп адатыңа ылайык келбесе ибадат деп көрбөйсүң. Бул туура эмес да. Ушуга дал келбеген ибадат деген эмне десе, ибадат бул тавкифия. Аллахтан бекитилген нерсе да. Акыл менен дагы, үрп адат менен дагы сыйына берген болбойт деген сөз да. Акылың кайсы нерсени туура көрүп атса, ошондой жол менен сыйына бербе деген сөз. Сенин туулуп өскөн жериңде адатты адамдар кандай жол менен сыйынып калса, ошол жол менен сыйына бербе дейт. Сыйынам десең, Аллахка жакындайын десең, шарият бекиткен, пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген жол менен сыйынсаң, мына ошондой ибадат болот деп атат да. Дагы бир ушул аныктаманы дагы алымдар мактап келишет, Шейхул Исламдыкын. Ибадат деген бул ушундай бир ат деген. Ал көп нерсени камтыйт. Бардык аттарды камтыйт. Мейли сөздөрдө болсун, амалдарда болсун, аны ибадат катар көрбөй эле, ар кандай бир табаррук деп, ар кандай аттар менен адашып кеткен топтор. Ошон үчүн ибадатты тилдик дагы, шариаттык дагы маани маңызын жакшы түшүнүп алыш керек. Ибадат деген Аллах таалам буйруган нерсенин баары ибадат болот. Ибадат деген тек гана аткаруу эле нерсе эмес, тыйган нерселерден тыйылсаңыз ал дагы ибадат. Таштоо дагы ибадат, буйрук дагы ибадат. Ошон үчүн ибадатты бир нерсеге чектеп койгон болбойт. Намаз эле ибадат, же зекет эле ибадат, же зикир эле ибадат, же дуа кылуу эле ибадат деген болбойт. Ар бир Аллахтын буйруган нерселеринин бардыгы ибадат деп. Ар бир Алла таалам тыйган нерселерден тыйылып атасызбы, сиз ибадаттасыз. Ибадатта сырткысы бар, анан ичкиси бар. Ичкиси дегени жүрөктөгү ибадаттар. Сырткысы деген мисалы орозоңуз, намазыңыз, зекетиңиз, ажылыгыңыз, сырткы көрүнгөн ибадаттар болот, анан көрүнбөгөн ибадаттар бар да. Адамдын оюна келген, жүрөгүндө сезген, жүрөк амалдар бар мисалы, корккону, үмүт кылганы. Анан ибадаттын тилде да ибадаттар болот. Истигфар айтасыз, зикир кыласыз, келмени айтасыз дегендей. Ушунун бардыгы тилде, жүрөктө, анан амалдарда ибадат болот. Ушулардын да ичкиси, сырткысы бар. Ушунун бардыгы эмне кирет экен? Бардыгы ибадатка кирет. Ал эми жүрөктөгү ибадаттар, жаңа айттык, коркконуңуз, үмүт кылганыңыз, Аллах тааламга болгон бет алганыңыз, тоокил кылганыңыз, жардам сураганыңыз бардыгы жүрөк амалдарына кирет. Ихласыңыз,
Денедеги ибадаттарда сажда кыласыз, акчалай чыгарасыз, денеңиз менен кыласыз. Орозодо мисалы дене менен ибадат, акча менен ибадат бар. Аллах таалам жолунда курбанчылык кылуу, акчаңызды жакшылыктарга сарптоо, бул эмне? Сырткы ибадаттар. Тил ибадаты, анан дене ибадаты, анан жүрөк ибадаты. Анан ушулардын баары биригип туруп экиге бөлүнсө болот. Бир бөлүгү дене ибадаты, экинчиси акча ибадат. Акча менен да адам ибадат кылат Аллах таалам. Зекетин чыгарып, Аллах таалам жолуна курбанчылык кылып, Аллах таалам Куранда айткандай: "Важахиду фи сабилиллахи би амвалихим ва анфусихим". Акчаңар менен, важахаду, Аллах таалам жолунда акчасы менен жана жаны менен күрөшөт, сарпташат деп келет. Бул мал деп коет, мал жагынан. Акча жагынан кылган ибадат. Ушуларга сал бересиң. Кээ бир учурда, кээ бир ибадатта экөө биригет. Дене дагы, анан акча дагы. Мисалы, ажылык акча дагы коротосуз, анан денеңиз менен да жасайсыз. Ошон үчүн бул жерде шейх эмне деп атат? Мына ушул ибадаттын түрлөрү бар. Ушул нерсени Аллах таалам буйруган. Ошонун бири ислам, иман, ихсан деп. Анан анын ичинде ибадаттар түрлөрү бөлүнөт. Дуа кылуу, коркуу, үмүт кылуу, тобокел кылуу, Аллах тааламга бет алуу, Аллах тааламдан коркуу, жардам суроо, курбанчылык салуу, ушулардын баардыгы ибадатка кирет. Иншалла булардын ар бирөөнө токтолобуз. Анан бул автор буларды келтиргенде ибадат ушу менен эле чектелет дегенди билдирбейт туугандар. Мына ушул жерден бир 10 түрлүү жүрөк амалдарын айтса, негизги ибадат мына ушулар эле экен, башка жок экен деп түшүнүп албаш керек. Муну мисал катары келтирди да. Ибадаттын түрлөрү бар. Ислам, иман, ихсан деди. Исламдыгы ошол экинчи негизде өткөндө өтөбүз кенен. Исламга токтолуп. Ушу менен чектелип калбайт, дуа, коркуу, үмүт, тобокел кылуу менен дегенди баса белгилеп атат. Эми ушул ибадаттардын эң башында турган 3 мартаба бар. Ислам, иман, ихсан. Ушул ибадаттардын эң улуусу. Иншалла муну дагы ислам боюнча, иман боюнча кийинки сабактарда келет. Ислам дегенде биз айтпадык, ибадаттын жанагы аныктамасын сырткысы бар, ичкиси бар дедик. Бул исламдагы амалдар сырткыга кирет. Шахаданы келтиргениңиз, намаз окуган, зекет берген, орозо туткан, ажылык кылган, анын ичинде ушу акчалай болсун, дене болсун, мунун баары сырткы ибадаттар. Ошондой эле имандагы ибадаттар. Анын ичинде эмнелер кирет? Аллах болгон ишенимиңиз, периштелерге, китептерге, акырет күнүнө, тагдырга, жакшы жамандык баары Аллахтан деген ушун баары жүрөк амалдарына кирет. Ошондой эле. Анан ички ибадаттарга кирет бул. Ал эми үчүнчүдө бул эң улуусу. Мунун бир эле рүкүнү бар, ихсан деп угуп каласыздар. Ихсан деген эмне десе, жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана ибадат кыласыз, аны көрүп тургандай. Сен аны көрбөсөң дагы Аллах таалам сени көрүп турганын билип, сезе билип ибадат кылуу. Ушул ибадаттардын арасынан эң улуусу, ибадаттын түрү көп, эң жогорку даражадагы ибадат. Ошон үчүн ар бир имандуу адам мусулман боло алат, бирок ар бир мусулман адам имандуу боло албайт да. Имандуу дегени муъмин, исламда мусулмандан да өйдөрөөк турат да. Жана мухсин деп коет. Мухсин бул мусулманчылыктан дагы, имандуу адамдан дагы өйдө турат. Мына ушул 3 даража, үчөө биригип исламдагы, имандагы маратиптерге кирет. Даражаларына. Маратиби дин деп коет да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Жибрил келип дагы сураган сахабалардын көзүнчө. Ислам эмне, иман эмне, ихсан эмне деп. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ошонун баарын айтып берип, мына бул Жибрил келип силерге диниңердеги болгон абалды үйрөтүп кетти деген. Ошондо ушул үчөөнү тең эскерген. Ислам, иман, анан ихсанды. Анан ушуну үчөөнү эмне деген? Дин деген. Бул силердин диниңер деген да. Ушул диниңерди үйрөткөнү келди деген. Мына ушул нерселердин баардыгына Аллах таалам бизге буйруган. Аллахка ибадат кылууда, жакындоодо кыла турган ибадаттарыбыз. Ислам боюнча Аллах тааламга болгон таануу илими, Аллах тааламга болгон мамилебиз, ибадатыбыз, жакындообуз кандай болуш керек? Кайсы нерседе ширктер болот? Ошону шейх берде токтолгон да, айрымдарын эскерип. Мына ошонун биринчисинде эле Аллах таалам ушул ибадаттарга буйруду. Анын түрлөрү бар: дуа, коркуу, үмүт, тобокел, Аллахка бет алуу, Аллахтан жардам суроо, Аллах таалам үчүн курбанчылык чалуу, Аллах таалам үчүн убада берүү. Ушунун баардыгы ибадаттын түрлөрүнө келет деп туруп, анан биринчисин эскерип туруп далил катары эскерди. Жин сүрөсү 18-аят. Чындыгында мечиттер Аллах тааламга гана таандык, ошондуктан Аллахка кошуп силер ибадат кылбагыла, же бирөөнү кошуп дуа кылбагыла деген. Анан масажид деп коет. Масажид деген ушу мечиттер.
Мына ушул нерседе шейх түшүндүрүп берет. Масажид деген ибадат кылуучу жайлар деген. Ага мечиттер кирет, ибадат кылуучу жайлар кирет. Жана ошондой эле адамдын мүчөлөрү да кирет. Сажда кыласыз, үркү кыласыз. Ошолордун баардыгын Аллахтан башкага арнаба деген сөз да. Кимде ким ошолорду жалгыз Аллахка арнабай башка арнай турган болсо, анда ширк кылган болот, Алла сактасын. Фаман сарафа шай'ан минха ли гайрилла фа хува мушрикун кафир деген. Ширк кылып, Алла сактасын, динден чыгып кетүү коркунучу бар. Муъминун сүрөсү 117-аятында автор далил катары келтирген. Омайяду ома Аллахи илахан ахар ла бурхана лаху бихи фа иннама хисабуху инда робби иннаху ла юфлихул кафирун деп. Кимде ким Аллах менен кошуп дагы бир Кудайды деп кошуп дуа кыла турган болсо, анын эч кандай далили жок ошондой нерсе. Мына ушул нерсе менен ал кыямат кайымда эсеп кысабы, жазасы берилет. Чындыгында капырлар Кудайдын алдында кутула албайт деген. Яду ма Аллахи деген ушу Аллахка кошуп дагы бирөөдөн сурана турган болсо деген. Анан биз бүгүнкүдө иншалла кененирээк токтоло турганы биринчи бөлүмдө ушу дуаны эскерген. Шейх эмнеге дуа? Себеби дегенде байкасаңыздар, биринчиге муну койгондугунда Аллахка жалбарууда, суранууда ушул дуада ширктин түрү көп да. Көп эле нерселер, негизги нерсе дуа. Жалбаруу, сурануу, жакшылык тилейм деп, бат тилейм деп, ийгиликке жетем деп, жамандыктан оолак болом деп суранат. Колун көтөрүп суранат, тили менен суранат. Мына ушул дуада шерик кылуу көп кездешет. Шейх биринчи эле ушул жүрөк амалдарынан, ибадаттын түрлөрүнөн деп биринчи дуаны келтирди. Дуа экиге бөлүнөт, билесиздер. Ибадат дуасы бар, анан маселе дуасы бар. Ибадат дуасы деген адамдын ар бир зикир кылып, ибадат кылган баардыгы эмне кирет? Бул ибадат дуага кире берет. Намаз окусаңыз, ал деле ибадат дуасы. Куран окусаңыз, ал деле ибадат дуасы. Мисал Фатиха сүрөсүндө Алхамдулиллахи роббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин ияка набуду ва ияка настаин ушун баары кайсыга кирет? Ибадат дуага кирет. Эмнеге? Аллахты улуктап, мактап, кайсы ибадатты кылып атасыз? Сиз кайсы бир деңгээлде жалбаруу менен ибадат дуасын кылып аткан болосуз. Ал эми маселе дуасы дегени бул Аллах Тааламдан бир нерсе сурайсыз да. Мисалы ошол эле Фатиха сүрөсүндө мисал катары маселе дуасы бар. Ихдина сиротал мустаким деп. Аллахым бизди туура жолго сала көр деген. Себеби дегенде сиз хидаятты суранып атасыз. Адам ырыскыны суранат, илимди суранат, жакшылыкты суранат, ийгиликти суранат, ушунун баары эмне кирет экен? Кажет дуасы деп койсо болот. Же болбосо маселе дуасы деп койсо болот. Ал эми Аллахка жакындоочу кадамдарды кылган баардыгы ал дагы ибадат, бирок ал дуа ибадаты болуп кирип кетти. Ошол менен жалбарып Аллах Тааламга жакындап атасыз суранып. Анан бул жерде чындыгында ибадат кылуучу жайлардын баары Аллахка таандык. Силер Аллахка кошуп дуа кылбагыла дегенде биз айттык, Аллахка таандык болгон жерлер мечиттер кирет, анан сыйынуучу жайлар кирет, анан адамдын өзүнүн мүчөлөрү. Мына ушул мүчөлөрдү Аллахтан башкага арнап ийип колдонбош керек. Мисалы адамдын чекеси, адамдын мурду, эки тизеси, эки кадамы ушуларды ийип жүгүнүп, сажда кылып адамга Аллахтан башка нерсеге өзүн жалбарып кортутуп, ошентип ийбеш керек ушул мүчөлөрүн. Чекеси менен бирөөнүн бутуна же мурду менен же болбосо ушинтип үркү кылып, же болбосо ушинтип жана сажданын сөлөкөтүндөй сүрөтүндөй кылып туруп, Аллахтан башка айкелдер болсун, булак, таш, маш, эмне болбосун ыйык туткан нерселерге багынып, жалбарып, ошондой кылып колдонбош керек да. Мына ушул нерсени, сыйынуучу нерсенин баардыгы Аллах таандык, Аллахка кошуп эч нерсени сыйынбагыла деген ушуда. Ошон үчүн мечитте бидат кылбаш керек, ширк кылбаш керек, күнөөлөрдү кылбаш керек. Аллах Таалам ыраазы болгон нерсени гана жасаш керек. Зикирлер, ибадаттар жалгыз Аллах Тааламдан дуа кылып колдонуш керек. Ошондой эле адам мүчөсү дагы кабырларга, мазарларга, буттарга сыйынып, ошолордон сылап сыйпап, ошондой адам өзүн кортутуп, фаля тад'у ма Аллахи ахада. Эч кимди кошуп дуа кылбагыла. Эч кимди кошуп жалбарбагыла. Түз Аллахка кайрылгыла дейт. Бул деген эмне? Ихлас менен дуа кылып, өзүнөн гана сура деген сөз. Эч кимди кошпо, периште болобу, пайгамбар болобу, дарак болобу, ай болобу, күн болобу, эч кимди шерик кошуп дуа кылба деген сөз. Чындыгында дуа бул ибадат деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Жана аятта вакала роббукум уд'уни астажиб лакум. Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен силерге жооп берем. Ал эми бул ибадатымдан текебир болгондорду мен тозокко киргизем деген. Кор болгон абалда тозокко киришет деп айткан. Мындайча айтканда дуа кылуубузга Аллахка жакындай турган жолду Алла Таалам өзү бизге буйрук берип атат. Жана ошондой эле өзү уада берип атат. Силер менден эле сурагыла, мен силерге жооп берем. Эч кимди шерик кошпогула.
жүрөгүңөрдө болсун, сөзүңөрдө болсун, амалыңарда болсун. Түз мага кайрыла деген сөз да. Аллах таалам биздин дуа кылуубузга муктаж эмес. Биз муктажбыз. Бирок Аллах таалам буйрук койду бул дуа кылууга. Биздин кызыкчылыгыбызга, биздин пайдабызга. Дуа кылууда ортомчу кылып, анан дуа кылууда бирөөлөрдүн урматы үчүн деп кылып, дуа кылууда ар кандай нерселерди кошуп дуа кылуудан сак болуш керек. Бирөөнүн урматы үчүн, тигинин кадыр баркы үчүн Аллахым, анан тигил үчүн, бул үчүн деп дуа кылып атканда да шерик кошуп, ортомчу кылып сурагандар бар. Мунун урматы үчүн, тигинин урматы үчүн бере көр. Андан көрүүчү, Аллахым, сен ырайымдуусуң, сен мээримдүүсүң деп Алланын ысымдарын, сыпаттарын айтып, жана ошондой эле дагы дуада өзүнүн абалын айтып, кыйналып аткан абалын айтып, арыз муңун айтып кылган, мына ушул нерсени Аллах таалам жакшы көрөт. Ушундай жол менен дуа кылганды Аллах таалам жакшы көрөт. Жалынып, жалбарып, кор тутуп, жүрөгү менен, ыхласы менен жалгыз Аллах тааламдан суранса, дуа кабыл болот. Керек болсо, дагы канча башка хадистер келет, эгер Аллах тааламдан бир убакыт адам сурабай койсо, Аллах таалам ачууланат ал адамдан. Жөн эле курсагыңыз ток, кийим бүтүңүз бүтүн, намазыңызды окуп жүрөсүз, саламаттыкта, тынчтыктасыз, бирок дуа кылбайсыз. Жүрө бересиз ушу менен. Мына ушул нерсе, ушундай абалда Аллах таалам ачууланат. Неге кулум сурабайт? Адам табияты сураган сайын адам ачууланат. Сизден кача баштайт адам табияты. Аллах тааламдан сурабасаң, Аллах таалам сенен качат. Сурабасаң, Аллах таалам ачууланат. Ал эми адам балдары кандай? Адамдан сураган сайын качат. Сураган сайын ачууланат адам табияты деп эскерген. Анан ушул жерде дуа маселесинде туугандар үчкө бөлүп койсок, сөз жыйынтыктап түшүнүп. Биринчи түрү бар, дуа кылбаган адамдарды бөлсөк болот категория. Алар ким десе, текебер адамдар. Аллах тааламга ибадат кылбаган же Аллах тааламга ибадат кылууда бой көтөргөн адамдар. Ар бир дуа кылбай жүргөн адам текеберлик алып баратат. Булар жана башына бир бале түшүп калганда дуа кылса дагы, бирок беркиндей болбойт да. Токчулукта көп дуа кылып жүргөн адам башына кыйынчылык келсе, Аллах тааламдан эмне сураса, заматта жооп берилет. Анан токчулукта эч кандай сурабай, Аллахка жакындабай, Кудайды тааныбай жүрүп, башына бир бале түшкөндө дуа кылган менен, токчулукта да, саламаттыкта да, тынчтыкта да дуа кылып жүргөн менен айырмасы бирдей эмес. Биринчисинде дуа кылбай жүргөндөр, булар текеберлер. Экинчиси дуа кылат, бирок дуасында ширк бар. Пайгамбардын урматына, дагы бир олиянын урматында, же бир периштени, же бир булак, же дарак, дагы бир ыйык жерлерге сылап сыйпап, же баланча кожонун денесин кармап, чапанын кармап, колун кармап, же баланчадан ушундай кылып бата алып барып, анан дуа кылбасам кабыл болбойт деп дуасында кыскасы түз Аллахка кайрылбай, ширк кошуп дуа кылгандар. Ал эми үчүнчү түрү бар. Бул мухрис адам дуасы. Тунук дуа кылгандар. Жалгыз Аллахка сыйынган адамдардын дуасы. Эч кандай эч кимди шерик кошпостон, ортомчу кылбастан, бир нерселерди байлабастан, жалгыз Аллахтын ысым сыпаттарын айтып, өзүнүн абалын айтып, жалынып жалбарып дуа кылгандар. Ошон үчүн дуаны Пайгамбар алейхиссалату вассалам муххул ибада деген да, ибадаттын негизи деген. Ибадаттардын бардыгын карап көрсөң, жыйнап көрсөң, дуа болот. Сеп айтпадык, ибадат эмне десе, өзүңдү кор тутуп, жалынып, жалбарып, сүйүү менен Кудайга жакындоо деп атасыз. Намаз окуйсуз, бул деле дуа. Саждадан дуа кылып атасыз. Намаздын аягында дуа кылып атасыз. Фатиха менен дуа кылып атасыз. Ар бир ибадат жалпы караганда дуа. Дагы бирде дуа ибадат негизи, дуа бул ибадаттын өзү деп келет. Дуа бул ибадаттын мээси деп келет. Дуа деген ибадат өзү деп келет. Мына ошондой туугандар. Бүгүн ушу менен биз чектелебиз. Кудай буйруса, коркуу, үмүт кылуу, бир нече жүрөк амалдарын эскерген. Мына ошолорду бирден эскерип өтүп кетебиз. Себеби дегенде бул Аллах тааламга болгон сыйынуудагы, ибадаттагы абалдар, жүрөктөгү абалдар. Айтпадык, ибадат тилде бар, ибадат денеде бар, ибадат акчада бар, ибадат жүрөктө бар деп. А булар ички ибадаттарга, жүрөктөгү ибадаттар болуп атат да. Аллахка таянуу, Аллахтан коркуу, Аллахтан үмүт кылуу, Аллахка жалынып жалбаруу. Аллах таалам баарыбызга тавфик берсин, ийгилик берсин, акыйкаттай көргөзүп, ошону бекем эргешип, ага бекем карманууга жардам берсин. Ширкти, бидатты, жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга насип кылсын. Жалгыз Аллах таалам өзүнөн гана дуа кылып, бул дүйнөдө, келмеде, исламда, ыйманда, ихсанда, ибадатта өтүүгө Аллах таалам насип кылсын. Жүрөгүбүзгө ыйманды, исламды, ихсанды, жакшы иштерди, жакшы амалдарды сүйкүмдүү кылсын, бекемдесин, кооздосун. Жана ошондой эле ширкти, бидатты, күнөө иштерди, капырчылыкты, жаман иштерди жүрөгүбүзгө жек көргөзүп, андан оолак болууга насип кылсын. Саллаллаху тааля аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.